Ассаламу алейкум, урматтуу Мисал үчүн программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош шаарындагы Искак Разаков атындагы көчөдө жайгашкан өзүңүздөр көрүп турган үйдүн жанында турам. Бул үйдө жалаң мүмкүнчүлүгү чектелген аялуу катмардагы жарандарыбыз жашайт. Мисал үчүн программасы ушул үйдө жашаган мүмкүнчүлүгү чектелген көз азиздердин көйгөйлөрү, коомчулукка ачык таратып берүүнү максат кылдым. Азыр саналуу мүнөттөрдө мына ушул алдагы программада ушул жарандардын сиздерге айтчу сөзүн, өздөрүнүн жеке жашоосундагы көйгөйлөрүн ачыктап берет. Андыктан акмалап туруңуздар. Бул Ош шаарындагы көз азиздер жана дүлөйлөр үчүн курулган көп кабаттуу 48 батирлүү имарат. Ош шаардык мэриясына караштуу номер 4-чү Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгына карайт. 48 батир аялуу катмардын өкүлдөрү үчүн жетиштүү эмес. Анткени бир батирде 3-4 мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар жашашат. Көйгөйлүү маселени башкаларчылап, ара чолодо мэриядан баштап жогору жакталарга дейре көтөрүшүп, кайра токтоп калышат. 55 миңге чукул калк жашаган аймактагы башкармалыктын атайын адисинин маалыматында эң көйгөйлүү маселе үй, турак жай, жер маселеси. Башка дагы проблемалары бар. Бул маселе азыркы мезгилде эң орчундуу маселе боюнча турат. Себеби бир эле бөлмөдө, мисалы бир квартирада 3төн инвалид жашаган үйлөр бар да. Ошолорго мисалы ар бирине бөлүп өзүнчө мындай квартира алып бергенде бул чоң жетишкендик болмок да. Бул боюнча да негизинен бул мэрия иш алып барып атат, анан социалдык өнүктүрүү башкармалыгы иш алып барат да. Анан биз ошол берилген тапшырмалардын негизинде булардын документация жагынан жардам беребиз. Анан атайын бизде социалдык өнүктүрүү маселеси боюнча адисибиз бар, ошол тынымсыз ушулар менен иш алып барат да. Анан атайын бизде мэриядан атайын белгиленген программалар бар, буларга үй менен камсыз кылуу боюнча. Ушул маселе ишке ашып атабы акырындык менен же эми башталабы? Бул эми мен ойлойм, бул келеле бул каржы маселесине такалса керек. Бирок келечекте ишке ашат деген ойдобуз. Манас Каримов мырза буга чейин ушул аймактык башкармалыкты жетектеп келген. Дегеним бул чөлкөмдөгү жашоочулардын маселесин мыкты билет. Социалдык жактан камкордук мамлекеттин алынын жетишинче көрүлөт. Жылына бир жолу төлөнүүчү пособие. Андан сырткары пенсия алышат. Анча-мынча майра мороп арасында жергиликтүү бийликтин белектери жана демөөрчүлөрдүн кайрымдуулуктары. Андан башка кошумча жаратылуу деле колдоо жок. Жумуш менен камсыз кылуу боюнча 2020-жылы бизде Кызыл Жарым ай коому деп атайын бизге бир долбоор келди. Долбоордун негизинде буларды ошол тигүүчүлүккө, баягы устачылыкка окуткан атайын окуу боюнча долбоор болду да. Ошол окуттук. Анан кийин социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан буларга неме берилет. Ар бир 6 айда жөлөк пул берилет. Ошол бизге булардын колунан келген иштерди аткарат, буларга ошо жөлөк пул төлөнүп берилет да. Манас мырзанын айтымында бир батирде 2ден 3төн үй бүлөлөр жашашат. Айрымдары сатып да кетишкен. Союз мезгилинде салынып калган үйдө ушул күнгө чейин такай жашагандар азыраак калган. Бардык батирлер жеке менчик. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биз Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгына келдик да. Сиздерге ушу жаңы жылдык белек бешек сизге. Рахмат. Шириндик осы деп койсоңуздар жаңы жылга. Мейли, рахмат. Десок болуңуздар. Рахмат. Айтканыңар келсин. Кана. Алла таалам силерге дагы денчоолук берип, жамы журтубузга ынтымакчылык берип, ушу келип бизден ушу кайрылып бизге ушул сурап койгонуңарга чоң рахмат. Дайыма силерге дагы мынау Элтиерден келдиңиздерби? Элтиердин жамаатына чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жаманыбыз тынч болсун, өлкөбүз тынч болсун. Амин. Силерге ден соолук. Аллаху акбар. Мен бу жерде жашаганыма 50 жылга жакындап калды. Токтомүбү энебиз бул үйдү 1976-жылы алган. Жашаганына дээрлик 50 жылга чукулдап калган. 7 баланын энеси, балдары менен 2 бөлмөлүү ушул үйдө. Үй таарлык кылганынан жерге муктаж. Жер тилке алып калышса, мынтип батирде тыгылышпай үй тургузушуп алышмак.
бирок ушул маселени суранып чече албай келишет. 76 келген біз. Кай жериңиз ооруйт эне мындай? Ушундан баштайлы. Оорганым ушул немем сироз печимин. Көздөн инвалидмин. Ошо ден соолук начар, ооруп, ушинтип жакшыраак жүрдүм эле, мынантип эми караганда мынандай башым ооруп. 1 жылдан бери ооруп. 1 жыл болду ооруганыма. Эне жаш мезгилде эмне жумуштар жасадыңыз? Мына ошондон дагы бир Жаш кезибизде ушу шалча токуп иштегенбиз. жаш кезиңизде шалча токуп иштедиңиз. Шалча токуп, 7 балалуу болдум. 7 балаңыз барбы эне? Батыр эмессиз да? 7 бала болдук, ошо 3-өөнү жерге бердик. Бештик болсун. 4-өө бар, 2 кыз, 2 уул. Ошол дагы эмне десем эми, кемчилдигим эмне? Жетишпей мынандай заманда жетип жетпейт экен. Ушу пенсия менен жашап атабыз. Канча пенсия аласыз эне? 7000 азыр. Жетпейт. Ошол Жеткизип атабыз десеңиз, эптеп берекесин берсин да, баракасын берсин, жеткизип атабыз. чала көз ошо пенсия алабыз. Ден соолук мен да сахыр менен ооруйм. Анан мен да ушу көп доктурга кайрылып, дары-парилерди алып турам. Абдыкерим Аксакал Токтобөбү эненин абышкасы, байбичеси менен кошо ушул батирде бирге. Экөө тең орукчан. 7-8 миң пенсиялары болсо дармектен ашпайт. Коммуналдык төлөмдөр эл катары, электр энергиясынан 1000 сом компенсация алышат. А башка кызматтар болсо көпчүлүктүн катарында. Мындайда ошо жерге аракет кылып жерге жазганбыз. Жерге жазсак анан кийин сен үйүң бар экен деп бул мага жер бербей койгон. Анан балдарым да жазган. Олорго да берген эмес. Жер ала элекпиз эч кандай. Үйдө элекпиз башка. Анан бир атам менен бир тууган агам бар эле. Ошол мага жерин таштап кетти эле мына учардын үстүндө. Мурда дача болуп турган жерлер эле да. Ошол жерде кайра бөлүнүп, анан кийин участка кылып бөлгөн экен. Ошол жерде 5 сотук жер бар. Ошол акаман калган, мага таштап кеткен. Анан ол өлүп кетти. Пока оформление кылып электи эле мага. Анан кийин ошону эми 1 жылдан бери сүдүрөп жүрөт, аяка бар, буяка бар, энеңе бар, атаңа бар. Анын туура эмес, мунун туура эмес деп документтердин баардыгы. Кимге кайрылдыңыз? Мэрге бардык, архитектурага бардык, мына госрегистрге бардык, госрегистрге барсак, мэрден неме чыгарып кел, токтом чыгарып кел дейт. Анан бирөөсү айтат, адвокатына барсак, сотко бар дейт, сотко бер дейт. Ушинтип эле баягы документти мен өзүмө өткөрө албай жүрөм. Эми караганда бир жер алып, жер үй салып, анан кемпириңиз менен чыгып ошакап жашайм деген бир үмүт бар экен да анда. Эми үмүт адамдарда болот да, адам баардык адамда болот, ошо өзүмчө жашайм деген. Анан мына бала чака да бар, булар дагы буларга да керек да. Анан чоң баламдын үйү жок, ол ижарада, анау бир келиним ошол мына 16-лицейде иштейт, ошол жерде бир комната үй алган, ошол жерде жашап атат. Убактылуу. Эми ого да үй керек да, балдар 4 баласы бар анын дагы. Азыр эми жаңы мэр келди, жаңы мэрге кирип көрбөдүңүзбү ушул маселеге? Жаңы мэрге бардык, барсак, ал пока мына жаңы жылдан кийин, онунан кийин иштейт деп коюптур. Кече кызым барып келди, барып. Онунан кийин кабыл алат деп, азыр колу тийбей атат деп. Анан ошо кече барып келди. Анан башка жактарына барып чарчадык. Союз таркагандан кийин калыбына келтирилүүчү борбор боюнча пландар болгон, бирок ишке ашырыла элек. Анар Кечи районунда дирекция тарабынан курулган көп кабаттуу үй көз азиздерге гана эмес, жалпы майыптар үчүн берилген. Учурда Ош шаардык мэриясы тарабынан турак жай маселесин чечүүгө аракеттер бар. Ишке ашып калса, жогорудагы жарандарыбыздан сырткары дагы бир топ мүмкүнчүлүгү чектелүүлөр турак жайлуу болуп калышы толук мүмкүн. Ушул сахардын диабети менен 2014-жылдан бери ооруп жатам, ошол 8 жылга чукулдап калды да. Абдыкарим кызы Мыктыгүл 36 жашта.
жаштыгынын ушул күнүн дагы оору менен өткөрүп жатыптыр. Дарттын айынан ушул жашка келип калганын сезбей калган. Айтымында жогорку билимдүү, мурда иштеген, бирок азыр жумушсуз. Ата-энесинин пенсиясы урук тууганынын жардамы менен гана чектелүү. Кант диабети менен жабыркайт. Оорунун айынан көз көрүүсү начарлап, операцияга муктаж экен. Жергиликтүү бийликтин эшигин каккылап, жардам сураганын дагы да улантып келет. Ушул тапта көзүн операция жасатууга 30-35 миң сом издеп таппай жүрөт экен. Аябай катуу 3 жыл постелде жатып калдым, бутум ооруп жатып калды. Ошо туугандарым жардам берди, көбүнесе ошо ата-энем жардам берди, ошо жээндерим жардам берди, 2 жээним жардам берди. Эжем жардам берди. Өзүңүздүн үй бүлөңүз барбы? Жок, мен ушул тапка чейин үй бүлө курган жокмун. Турмушка чыга элексиз. Ушул оору менен эле ушул алып буруш ушундан эле колбошо. Алектенип калдым да азырча. Азыркы күндө сизге ошондо кайсы учурларда врачтар, дарыгерлер айтты, мисалы сөзсүз түрдө операция кылдырыш керек же дарыланыш керек Да, дегендей. мен уже эмеден жанагы турецкий азыркы жаңы ачылган клиникага чейин барып көрдүм да, бүт врачтарды бүт кыдырып, областной больницага чейин текшерилип көрдүм. Эмне дешти алар? Ошол ядерный катаракта деп атышат. Ошол азыр ошол хрусталигим жакшы болбой атат да, помутнение болуп атат. Жакшы көрбөй атам, алысты көрбөй атам. Мурда аябай жакшы көрүнчү элем да мен. Ошол оорудан кийин мен ошол оорум пайда болуп калды. Саламатсызбы эже? Жакшысызбы, денсаулыгыңыз жакшыбы эже? Биз мурда Манас ата муниципалдык аймак башкармалыктан келдик. Ушу жаңы жылга кичине сизге шириндик алып келдик эле. Жаңы жылда болсун деп коебуз. Ибадаткан Курбанахунова энебиздин жашы 75те. Бир көзү көрбөйт. 2 кызы очор бачарлуу болуп, Өзбекстанда турмуш улашат. Энесинен бат-баттан кабар алып турушат. Ибадат эне айына 8 миң сом пенсия алат. Жетет дейт. Мен пенсияны 700 алам, 7 миң алам. 7 миң сом аласыз. Жетеби ошол айына? 7 миң сом алам, 1 миң сом светтерге да берет. Ошентип 8 миң алам. Светке компенсация кылып 1000 сом кошуп берет пенсияңызга. 1000 сом кошуп берет. Ошо менен 8 миң аласыз. Анан ушу ай сайын коммуналдык кызматтарды төлөп, калганынан турмуш тиричиликке жумшайсыз. Ошентем. Дары дармегиңизге? Дары дармекке ушу бар жокко ишти жетет. Жетип да ашып да жакшы өзүмө барга кызыма берип турам арада бир кызыма. Топтогон пенсияларданбы? Пенсияларды топтоп туруп анан кызыңызга салып турат экенсиз да? Келет, ар айда келет, документальный келет. Өзбекстанда жашайт да. Ошака күйөөгө бердим эле. Кызыңыз Өзбекстанга турмушка чыкканбы? Шайлоодо гана бир эми айтпай эле коеюн, бир партия 1000 сомдон пул берди. Неме продукты кылып, как раз майрамдар туш келип калды эле. 3-чү диний уалитке карата деп бир шайлоочу гана ошол жетөөнө пул берди. Бүгүнкү күндө Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында 3000ге жакын, шаардык социалдык фонд башкармалыгында 4000ден ашуун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар катталышкан. Алардын ичинен 18 жашка чейинки балдар 935ти түзөт. Союз маалында көз азиздерге тамак бышырганды, сыртта басып турганды үйрөтүшчү эле. Азыр андай колдоо жок. Социалдык программаларга эч ким каражат бөлбөйт. Мисалы өкмөт бербейт. Жашоо турмуш оор, буларда пенсиядан башка киреше жок. Келген гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүп берип жатабыз, дейт ушул үйдүн үй комитети. 90-жылдан бери жашайм берди. Анан ошондой эми эч бербей койду, бизди карабай койду дегенден биз сырткарыбыз. Алысбыз. Кечине неме болсо дагы 5 килет болсо дагы 3 килет болсо дагы алып келип берет. 200-300 граммдан болсо ham бөлүп берем. Ошол анан биздин көйгөйлөрүбүз мына эшигибиздин астын көрдүңөр, асфальт жок. Бир 3-4 жылдан бери кайрылабыз. Эми өткөндө бир кайрылсак, арка жагыбыз чаң, эки жагыбыз түтүн, машина шум көп. Анан булар өздөрүнчө баса албайт, жетелеп чыгабыз эки жака. Бир жактарга тамакка чакырса жетелеп барабыз. Бирден сопровождающий болобуз да. Шайлоо малдарында келген. Шайлоо малдарында эми муну дагы айтып коеюн, эми дагы шайлоого дагы көп бар го. 2 шайлоодо бизди карабай коюшту. Мурунку шайлоолордо заявление жазып толтуруп барсам, келип үйдөн шайлатып кетчү эле. Мына шайлоо маселелерди жазып алып бардыңыз беле? Жок,
дайым эле ошондой кылат элек да шайлоолордо. Анан мында неме берсем өтпөдү деп өткөзүшпөй такси менен апардым буларды баары. Такси менен апарып шайлатып келдим. А так келип үймө үй кирип шайлатып кетишет эле. Биздин ишканада негизинен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштейт. Булар угуусу жана көрүүсү нерселер. Андан сырткары ошо баягы майыптыгы барлар иштешет да. Бул мекеме Ош шаарындагы көз азиздер жана дүлөлөр коомунун ишканасы. Шаарда мындай ишканалардан дагы экөө-үчөө бар. Жалаң мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар иштешет. Бирок жумуш орундары баары бир жетишсиз. Көпчүлүгү алыстан келип иштегенге мажбур. Жетекчинин айтымында ишчилер мамлекеттик заказдарды аткарышат. Мисалы үчүн төшөк, матрац, жаздык атайын формаларды тигишет. Жумушчулардын айлык акысы деле аз дегенге болбойт. Кабыл алынган буйрутмаларга карап, кээде кошумчасы менен төлөнүп берилет. Бизде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар мисалы шаарда көп. Бизде мына шаардан отделенный эмес болгон үчүн биз Кара-Суу районунун территориясында турабыз, мына Жиделик айылында турабыз, Нариман айыл өкмөтүндө. Бирок шаарга караганыбыз менен анклавбыз да. Бул жерге биринчиден мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын келүүсүнө проблема болуп атат. Анан бизде бул жерге постоянно жатып, булардын жумуш менен камсыздалганга дагы экинчи проблема ушу турак жай маселесин чече албай атабыз. Анан үчүнчү маселе азыр биз дагы ошо Кыргыз азиздер дүлөлөр коомунун түштүк аймактык башкармада бар. Башкарманын төрагасы да мен кече күнү 2-3 күн болду кайрылдым. Ушу ким иштейм десе, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштейм деген болсо келип иштесин. Бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эркектерге дагы мебельный цехтерибиз бар. Мына швейный цехибиз дагы бар. Буюрса азыр ушул жерде бүгүнкү күндө 12 гана иштеп атат. Калган орундар бош турат. Келип иштесе болот. Эч кандай тоскоолдук жок. Бул ишканада аял кишилерден сырткары эркектер үчүн атайын устаканалар да бар. Темир ширетип, жыгаштан эмерек жасап, буйрутмага ылайык эмгектенишет. Nima zakaz buyurilsa, shu zakazni tikish beradi. Кандай гана буйрутма болбосун, биз аны өз убагында сапаттуу аткарганга даярбыз. Бирок карантин болуп жумушчуларыбыз өтө кыйналышты. Анткени иш жок, айлык жок. Буйрутмалар канчалык жакшы болсо, ошончолук эмгек акы дагы жакшы болот. Бул аялдардын баардыгы сүйлөй алышпайт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Арабызда ушул күндө жалгыз эркек киши гана биз менен иштешип жатат. Устаканада матрац токуп, жыгаштан эмерек жасап, бул жердегилер көпчүлүгү шаарда турушканы менен маршруттук каттамдары дагы ар башка. Жол кире кымбаттаганда кыйын эле болду баарына. Же мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жеңилдик жок. Бирок жылдан жылга мамлекеттин камкордугу күч. Эгер ушул ишканага жатып иштечү шарттар түзөлүп калса, анда бир топ жеңил болмок. Ошентсе дагы азыр ишибиз Кудайга шүгүр. Bo'lganda yaxshi olishadi. Bo'lmagan endi zakazga qarabdi. Bizga ham hozir bir yil uncha zakazimiz bo'lmadi. 6 oycha dam oldik. Endi yaqinda mana dekabrda boshida ishga chiqdi. Мынакей урматтуу мисал үчүн программасынын көрүүчүлөрү, жанатан бери биз сөз кылган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз калктын аялуу катмары деп коебуз. Бүгүнкү күндө мынтип үйдө бекер отурбастан атайын жергиликтүү бийлик тарабынан мондай ишканада дагы иштешип турмуш тиричилигин өткөрүшөт. Бүгүнкү күнү мен ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын маселеси, анча-мынча бир көйгөйлөрүн ушул программада ачык айтып чыгарып бергенге аракет кылдым. Мына ушундай таризде мисалы үчүн программасынын бул жолку чыгарылышы дагы жыйынтыкталды. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов болдум. Кийинки жумадан жолукканга чейин эсен аман туруңуздар.